Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде эки элдин сүрөтчүлөрүнүн тандем аттуу көргөзмөсү ачылды. Ага Умар Раджабов менен Алмазбек Шаршекеевдин 60тан ашык эмгеги коюлду. Көргөзмө бир жума болот. Анда эки автор биргелешип бирдиктүү жана көп кырдуу экспозицияны жарачкан. Өзбек сүрөтчүсүнүн чыгармалары ачык колористика, композициялык курамдуулуктун тереңдиги жана философиялык мазмуну менен айырмаланат. Ал эми Алмазбек Шаршекеевдин чыгармаларында образдар менен терең маанилүү абстракция жана фигуративдүүлүк айкалышат. Тандем деп айтып тургандай эле биздин ушул белгилүү эки таланттуу эки элдин сүрөтчүлөрү биригип бүгүн чоң бир тандем аттуу сүрөт көргөзмөсүн уюштуруп жатат. Бул биздин сүрөтчүлөр союзунун белгилүү бир мүчөсү Алмаз Шаршекеев мырза, ошондой эле Умар Раджапов деген Өзбекстан Республикасынан келген абдан бир өз ишинин мыктысы бүгүн биз мына ишинен көрүп баалап атабыз, көрүп атабыз. Чындыгында мыктылардын чогулган биргеликте жасаган көргөзмөсүнө күбө болуп атабыз. Көргөзмө эң биринчиден Ташкентте болгон 2022 жылы где-то март айында болгондо, анан кийин ал жерде биз Умар экөөбүз биринчи жолу ачканбыз. Эми экинчиси Кыргызстанда Бишкекте ачып атабыз. Негизги максаты өзүңүздөр билгендей тандем деген сөз биримдик, чогуу иш чара кылыш керек, ынтымак деген ошо чакырыкта. Анан кийин бул жерде бизде бир 60 сүрөтүбүз бар Умар экөөбүздүн. Көргөзмө 13 майдан 20 майга чейин болот.